Ассаламу алейкум, туғандарым қандайсыздар? Бүгін намаз бойынша айтып берейін деп тұрамын сіздерге. Ошол көріп тұрған видео бұл каравандың içi болады. Ошол жерде намаз оқысаңыздар болады. Кейінкisi бұл каравандың сыртында. Бұл болса туғаным мен иштеген жерден видеосы болады. Ошол жерде намаз оқысам болады. Бұл көріп тұрғаныңыз туғаным полияда жамаат болуп оқып жүрдік. Бұл көргөнүңүз туғаным биз полияда оқып жүргөндө мындай жамгыр жааганына байланыштуу. Ошол Аллах разы болсун, ким сүйлөшкөн болсо дагы ошол помещениянын ичинде уюштуруп Hayya alal falah Hayya alal falah Tutasın boyasın. Şükür özünüz. Ошонун ичинде жамаат болуп намаз окуй турган болуп калдык да. Ушундай шарттар Англияда фермаларда болуп калат туган. Бирок айта албаймын. Алар үчүн баары үчүн жооп берип жүрбөйүн. Шарты болгон каравандар, шарты болгон фермалар болуп калат да. Болбогон фермалар да болуп калат. Шарты жок фермалар да болуп калат. Даратты болсо караванда ысык суу, муздак суу бар. Ошол жактан алсаңыздар болот. Ошол анан ойлобоңуздар, мындай кысым болот, намаз окуа деген нерселер болот деп. Жок, андай болбойт. Намазга уруксат. Бирөө келип намаз эмне үчүн окуп атасың деп айтпайт. Намазды беймарал окуй бересиздер. Анан туугандарым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам канча биздин үммөт үчүн канча аракет жасап, канча жаны кыйналып, ушундай бир бизге чоң эмгек калтырып кеткен да. Үммөтүбүзгө динди, ислам динибизди мына Аллах Таала тарабынан түшүрүп, жайылтып кеткен. Ошону биз бекем карманалы туугандар. Анан көп адамдардын иманга, исламга келишине себепкер бололу. Намазыңыздар кабыл болсун туугандар. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.